Достор, мошенник, алдамчы Эрлан Сулаймановду жоопко тартуу максатында дагы биз иликтөөлөрдү кылып атабыз. Мына мен азыр Бишкек шаарынын 1-май райондук милициясына заранее официально предупреждать. булар эч нерсени чечпейт, булар мен Жок, тартып атам. мен сизди Булар менин операторум болот. Сиз мага айтсаңыз, мен өзүм социалдык түйүндөрүмө жайгарам. Тармактарга чыгарам. Мынакей токтомду чыгарып берген Темирбаева Жамиля деген кайра ошол биздин укугубуз жок. Бул сот аткаруучулар жөнүндөгү мыйзамдын 114-беренесинде андай көрсөтүлгөн эмес. Кечирип кой деп мени жөнөтүрдү. Кайра барам милицияга жазам, кайра келем. Жөнөтүш керек. Буну токтомду бузуп бер деп мен кайра 1-май райондук прокуратурасына жазып атам. 23-жылдан бери арыз менен кайрылдыңыз беле? 22-жылдан бери кайрылдым. Жок. Достор, мошенник, алдамчы Эрлан Сулаймановду жоопко тартуу максатында дагы биз иликтөөлөрдү кылып атабыз. Мына мен азыр Бишкек шаарынын 1-май райондук милициясына келдим. Бул жерге арыздар калтыргам. 4 жыл болду, достор, 4 жыл. Эми менин арызым бул 1000 адамга сабак болсун. Же болбосо 1000 адамдын социалдык көйгөйү чечилсин деген максатта бул видеороликти атайын жасап атам. Бөлөк карман болсо аны деле чагылдырганга негизи даяр болчумун. Достор, 370-берене бул соттун өкүмүн аткарбоо. Аткарган жок да. Бул жерде соттун өкүмү бакыйып 4 жылдан бери жөн эле үйдө жатат. Мен болсо толук өзүмдүн материалдык, моралдык эмес, материалдык өзүмдүн кененетемди ала алган жокмун, зыянымды ала алган жокмун. Ошондуктан мен азыр мына милицияга кирип өзүмдүн токтомумду алып чыгам, дагы отказ жазып койдум. Мен болсо 1-май райондук прокуратурасына жазам. Мени дагы бул жокко чыгарып койду. Иш козгоп айтат. Соттун өкүмүн аткарып айтат деп куугунтуктаган жок, кылмыш ишин козгоп деп суроо берип атам. Кайра эле тергөөчүгө келет, кайра эле ал жокко чыгарат. Азыркы учурда мынакей акыркы тергөөнүн жыйынтыгы деле эмнени айтып атат? Калай айтып атат? Сот аткаруу барып өздөрү бизге арыз менен кайрылсын дейт. Сот аткаруучуларга барсам, алар буга чейин жок, биздин ишибиз ушул жерден токтойт, сен барып өзүң арыз жазып бер дейт. Мына ошентип мен эки жакта жана футболдук топтой эле нары бери теп 4 жыл өтүп кетти. Анда сотко эмне кайрылдым деген менде бир шектер жаралат. Соттун өкүмү эч ким деле аткарбайт экен деген шектер жаралат. Мына ошондон ушул иликтөөнү сиздерге кылып жатам. Мен азыр токтомду алып чыктым. Ал баягындай эле токтом экен. Азыркы учурда Жылдыз деген айым жокко чыгарды дагы. Ал деле ушул жүйөнү келтириптир, барып ошол сот аткаруучуга арыз жаз деп. Азыр эми сот аткаруучуларга барабыз, алардан да жоопту алабыз. Бул ирет кандай иш-аракет болот байкайбыз. Алар дагы азыр иш-аракет кылбаса, өкө дагы мен ошентип футболдук топтой кылып тепсе, мен прокуратурага кайрылам. Муну ошентип сиздерге акырында жыйынтыкты алып чыгабыз. Же Эрлан камалат, же мен билбейм, анда мыйзам иштебейт. Экөөнүн бирөөсү да кыскасы. Мыйзам турат, ал иштеш керек. 370-берене соттун өкүмүн аткарбай атабы, камакка алыш керек. Себептене бул иш боюнча эле. Мен иш боюнча эле сизге суроо берем, башка ашыкча суроом жок. Бизде производство барбы? Сөзсүз да. Мынакей. Мен только стороналарга берем. Доверенность барбы? Доверенность бар. Мен да сторонам. Азыркы учурда мен өзүмдүн ушу социалдык көйгөйүм. Камера тартканга мен уруксат бербейм сизге. Мен бере албайм. Тем более соц тармактарга чыгарганга. Макулбу? Жок. Мен сизди заранее официально предупреждать этем. Жок, булар эч нерсени чечпейт, булар мен Жок, тартып атам. мен сизди. Булар менин операторум болот. Сиз мага айтсаңыз, мен өзүм социалдык түйүндөрүмө жайгарам. Соц тармактарга чыгарбаңыз. Неге? Макулбу? Мен сиздин жашооңузду эмес, мен Жок. мамлекеттик маселе боюнча, бул иш боюнча суроо берип атам. Ушу иш боюнча эле сизге суроо берем. Биринчи биздин службадан, руководстводон уруксат алып келиңиздер. Ал жак уруксат берсе, мен сизге камеранын астында жооп бергенге макул. Сиздердин жумушуңуз боюнча эле келдим да, менчи. Азыр мына 4 жылдан бери камера турат менде да. Жок, Мен да сиз аны сиздерди да айт, эртеңки күнү мени каралап, мисалы соц тармакка чыгарбаңыз. Жок, мен каралабайм. Бирок соц тармакка мен чыгарам да буну. Жок, мен сизди официально предупреждать эттим. Жок, тете бериңиз. Бирок мен өзүмдүн жеке көйгөйүм менен азыр. Уруксатым жок, чыгарбаңыз, пожалуйста. Жок, мен 1000 деген адамдын көйгөйү үчүн бул жерде атайын социалдык ролик кылып атам.
соттун өкүмү булчу 2022-жылы июль айында чыккан. Бүгүнкү күнгө чейин мына сот аткаруу тарабынан бир дагы иш аткарылган жок да. Анан азыр жок, бул бүгүнкү күндө биз муну карай албайбыздар. Бүгүн жок программабыз иштебей жатат. аткарылган, карап туруңуз. Мына сизге чейинки жетекчи бардыгын муну аткарышкан. Тергөөгө жөнөткөн. Тергөөдөн сен кошумча өзүңдүн акчаңды алып ал депчи. Бул жерде ошо сиздердин мекеме постановление чыгарып берип атат да. Ооба. Калганын барып туруп жеке тарап болсо силер 370-берене соттун өкүмүн аткарбаса тергөөгө кайрылгыла деди. Тергөөгө барсам тергөөнүн токтомун карап туруңуз мынакей. Алар сиздерге жөнөтүп атат. Токтом берип атат. Тергөө кайра Сот токтом берип аткаруучу атат. 23-жылы 15-февралда аткаруу баракты Авзыскади Сулайманова, бул жерде расмий тилде жазылган экен да. Октябрь сот берилген. Авзыскади Сулайманова ЕТ в пользу Ахматова РБ. Денежные средства 73 700 сомовду. Сот аткаруучу постановление чыгарып туруп, о возвращении исполнительного документа без исполнения деп жөнөтүп атат. Бул жерде жазып атат то, что УНА, ГРС не зарегистрировано. Бардыгына бөгөт койдум деп атат. Соцфондто должник социальных отчислений не производит. По сведениям банковских учреждений должник счета не имеет. Постановлением 23 года наложен запрет на выезд за пределы Кыргызской республики. И анан сиздерге кайтарып жиберип атат 15 февраль 23-жылы. Андан кийин сиз азыр Мен арыз менен милицияга барып кайрылып атам. Отказать в возбуждении дело зарегистрировано из ЖУИ за отсутствием состава преступления. Алар магандан кийин сөз менен түшүндүрүп атат тергөөчүчү. Аны сот аткаруучулар өздөрү алыш керек, жолбосо алар бизге катты өздөрү жөнөтүш керек деп атат да. То есть сопроводительный письмо сиздер тараптанчы. Ал эми сиздин жетекчиге келдим да, ошол кезде сизге чейинки жетекчиге. Мен ага айттым. Бүгүнкү күндө мына тергөөчү ушундай өзүнүн токтомдорун чыгарып берип атат, сиздерге шылтап атат десем, жок биз андай кыла албайбыз деп. Ну хорошо, карап туруңуз. Сот аткаруучу жөнөтүш керек. Буну токтомду бузуп бер деп мен кайра 1-май райондук прокуратурасына жазып атам. 23-жылдан бери арыз менен кайрылдыңыз беле? 22-жылдан бери кайрылып келатам. ПССИ Первомайский районго. ПССИ мынакей экинчи жолу келдим, 24-жылы кайрамын деп чыгарып берип атат. ПССИчи эң ылдыйкы бөлүгүн эле окуп койсоңуз, ал айтып атат, сен тергөөгө барып өзүң арыз жазганга укуктуусуң деп атат да. Тергөөгө өзүң укуктусуң деп атат. Кайра барып жазып атам. Кайра алар дагы отказ берип атат. Менин талабым бүгүнкү күндө ошол. Алдап кеткен адамчы, Эрлан биздин үй бүлөбүздү алдап кеткен. 370-берене бул соттун өкүмүн аткарбоо беренеси. Мына ошону эле талап кылып атам да. Мындайда былтыркы апрелден бери сиз бул биздин мекемеге, ПССИге да, сот аткаруучу кызматына арыз менен кайрылдыңызбы? Менин учурумда да. Жок, сиздин учуруңузда кайрыла элекмин. Мен азыр тактоо үчүн келдим да. Кайрылбайсызбы? Кайрылгандан кийин сиздин бул документтерди тактап туруп, анда арызыңызды канааттандырып туруп, органдарга жөнөтөлү. Буга чейин эмне антип жөнөткөн жокмун. 4 жылдан бери акчамды ала албай атам. Жооп бере албайм. Туурабы? Мен өзүм учурумда жооп бере алам. Сиздики мынакей отказ кылыптыр. Азыр дагы мен барып менен кайрыласыз. Биз материалдын көчүрмөлөрүн баарын топтоп туруп, представление деп коет, туурабы? Официально тилде. Ошону жөнөтүп берели. Билдирүү жазып жөнөтүп берет экенсиз да. Эми азыркы учурда мен ошол эми тергөөгө азыр кайрылгам, азыр дагычы. Сизден тактап сурап атам да, сиз 1 жылдан бери ошо кайрылдыңыз беле депчи, сиз айттыңыз жок деп. Азыр кайрылсаңыз анан ошол буга чейинки сиздин ордуңузда жетекчи эмне үчүн анда мен 4 жылдан бери буну аткарбай кайра ага жооп бере албайм. Себептенде сот аткаруучу аткаруу өндүрүшү алимент боюнча же болбосо мамлекеттин кызыкчылыгы боюнча представление жөнөткөнгө укуктуу. Бул жерде момундай бир токтомду чыгарып берип атат да сиздердечи. Сот аткаруу мыйзамынын 114-беренеси. Ушуга ссылка кылып туруп отказ берип атат да. 114-берене бул карызкордун толук окот жайы текшерилип, эчтекеси жоктугу аныкталып,
дагы банктагы расчеттуу счеттору текшерилип, өзү карызкордугу Кыргызстандан чыкпаганга бөгөт коюлганы ошону көрсөтүп туруп анан сизге кайтарып берип атат. Бул аткаруу документи постановление кайтаргандан бери 23-жылдан бери сиз өкүлүбүз да 3 жылдын ичинде кайра предъявлять этсеңиз болот на исполнениечи. Текшерип азыркы учурда ошондо бөгөттөрдү койгон, бирок азыр кайра чыгып кетиши. Окат жай пайда болду. Биринчи акча каражат пайда болду, иштеген жери пайда болду. Ошону текшерип бериңиздер деп. Сиз аны 23-төн бери кайра аткаруу документти предъявлять эткен эмескенсиз. Жанагында арыз менен кайрылыңыз, арызыңызды карап туруп, ошонун негизинде Сүйлөштүк. Достор, мен азыр жетекчиге кирип чыктым. Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Арызыңды жаз деди. Биз атайын сопроводительный письмо деп коет, атайын тергөөгө жөнөтөбүз. А тергөө 370-берене бул соттун өкүмүн аткарбоо беренеси боюнча чара көрөт деп айтып атат. Мына достор, ушинтип юридикалык кубалоолордун негизинде жыйынтыктарга жетебиз. А сиздер болсо каналга катталып, оюңуздар калтырып, дагы кандай мыйзам бузуучулуктар болгон болсо жазыңыздар. А мен болсо колдон келишинче сиздерге юридикалык, практикалык жолду көргөзгөнгө аракет кылам.